Аялдардын эң жакшы иши күйөөсүнө баш ийиши. Бул дүйнөдөгү эң жакшы иши. Керек болсо бардык тармакка салыштырып көргөндө дагы эң али, эң кудуреттүү, эң күчтүү, эң жакшы иши амалы аялдыкы күйөөсүнө баш ийиш болуп эсептелет. Баш ийиңиздер, пайгамбарыбыз айтат, сажда кылуу маселесинде рухсат берилгенде күйөөсүнө баш ийсин дейтилер дейт го. Ошондой экен, урматтуу эже карындашым, күйөөңүз эң негизги маселе. Анын ыраазычылыгын алсаңыз, ыраазы кылсаңыз, бейиш күтүп атат сизди. Нааразы кылсаңыз, Кудай менен сактасын. Көкүрөгүңүздү интернетке чыгарбаңыз, эже карындашым, көз тиет. Ал жада экран да, бул телефон сиз жакшынакы көрүнүшүңүз мүмкүн, жакшы көрүшүңүз мүмкүн, өзүңүз сыяктуу адамдарда жакшы ойлошуңуз мүмкүн, ошентип чыгарып коюшуңуз мүмкүн. Фигураңызды, башкаңызды, сулууңузду, бирок экрандын аркасында толтур адам көрөт да сизди. Сизди жеп коем деп жырткычты көздөр менен карап турган, каны кайнап турган бойдоктор канча сизге баягыдакай мындай нравится кылат, Сен мага жактың, дагы чечин, дагы көбүрөөк чечин дегени да ол дегени. Ошондуктан интернетке чыгарбаңыз, көз тиет, сөз тиет. Неге моделдер көп учурда катуу диагнозу жок оору менен ооруйт десеңиз, себеби көз тиет аларга. Чындыгында көз тиет, өзгөчө көз тиет. Ал жакта чындап экрандын аркасында ал жакта билип болбойт. Наркоманы бар, алкашы бар, бардыгы көрөт сизди. Ишенип коюң, сизге лайк, баягыдакай нравится баскандар 90% бука, өгүз, жеп чайнап таштайм деген эркектер болот да. Ошондуктан ойлонуңуз бул маселеде, ойгонуңуз эже карындашым. Соцсеттерге аддеп чыгара бериш сизди ар кандай ооруларга алып келет. Неге жөн эле ооруп калып атасыз? Неге башыңыз ооруп атат? Неге чарчап атасыз десеңиз? Şu internetке койгон балабатта сүрөттөрүңүздүн айынан болот атат. Удалит кылың, удалит болот оорулардан. Балаңызга көз тийбесин десеңиз, балаңызга ар дайым дем салыңыз. Балаңызга биринчи кезекте жолдош кылып, өмүр бою жолдош кыла турган нерсеңиз бул Кур'ан-ы Карим болуш керек. Эгерде Куранды үйрөтө турган болсоңуз балаңызга, ал ар дайым аны сактайт, аны коргойт, аны колдойт. Сиз өтүп кеткен учурда дагы кеңири өлөсүз да, балама Куранды шерик кылдым, Куранды жолдош кылдым депчи. Ошондуктан балаңызга эң биринчи тили кезекте апа, ата дедирбестен Аллах дедиртиңиз. Бардык китептерден мурда Куранды үйрөтүңүз. Эң негизгиси маселе ошол да, жашообузда. Биздин максатыбыз, дүйнөдөгү максатыбыз Аллахтын ыраазылыгын табыш, бейишке кириш болсо, анда биз эң биринчи кыла турган иштерибизди билип алышыбыз керек да. Адам өтө кыска жашайт. Бир эле илимди изучать этиш үчүн 100 жыл жашасак дагы ал аздык кылат. Мисалы, химияга кириштик. Химиянын китептерин окуп чыгыш үчүн бизге 100 жыл аздык кылат. Бир деңгээлде бир профессионал болуш үчүн аз эле жашайбыз биз. Мисалы, 15 жаштан бир нерсенин аркасына түштүк, 30, 35, 40ка чейин барып ошол тармакта кичине бир нерсеге жеткен болушубуз мүмкүн. Андан аягы 20 жыл, 25 жыл өмүр калды. Ошонун үстүндө кеңири жашашыбызга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой экен, өмүр кыска, көңүл кыска. Көңүл орутпайлы, өмүрдү узартайлы. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Көпчүлүк эже карындаштарыбыздын бою кичине, назик, өтө тез ооруйт. Арзыбаган шамал, арзыбаган погодага да ооруп калат. Машинадан түштүбү суугурат. Комната погода кылып сууду бересиң, ошондо дагы ооруп калат да. Арыктан жатып алып суу ичкен эркектер неге мындай оорулар көбөйүп атат? Неге деген суроолордун негизинде комфорт зонасы бизди ушунчалык күчтүү ооруга тыгып койду да. Жеңил жашоо, жеңил тамактар, жегенибиз KFC, көргөнүбүз UFC болуп, жеңил жашоо бизди кадимкидей бузуп атат. Эркектер көп семирип кетип атат. Көргөн кыздарыбыз бою өспөй атат. Мындай карасак, бир мындай секирик жасай турган учурга келдик да. Секирик жасабасак точно кулашыбыз анык. Мисалы, мына жер арык боло турган болсо, арык дейли, ушул жерден мынтип секирик жасашыбыз керек болуп атат. Секирбесек, мына жерден түшүп кетебиз, өлөбүз. Дарыяга түшүп кетебиз, агабыз, өлөбүз. Секирик жасай турган учур келди, урматтуу мекендештерим. Аракет кылайлы. Күрөшүш керек.
жашоодо күрөшпөсөк болбойт. Оорулардан баштап бүт бардыгыга. Иммунитет, тестостерон деген нерселер бар эркектерде. Күчтүү болуш керек. Жөн эле жеп эле жата берген болбойт. Билесизби, ден соолукта жөнөкөй эрежелер бар, булар сизди өтө чоң оорулардан сактайт. Мисалы, бирөөсү жеп жатпа. Мен атама үйрөткөн нерсе эреже правила жеп жатпа. Биздин семьяда эч ким, мисалы эжем болсо, эч кимиси жатпайт. Жеп эле жатпайт да. Ошону сиңдирет. Сиңдирет дегени бир иш кылат, аракет кылат. Ошо сиңип кетмейинче, калория жоголуп кетмейинче жатып албайт. Бул жөнөкөй нерселерден. Суу ич, көбүрөөк суу ич, таза сууну көбүрөөк ич. Бул дагы ден соолугуңа өтө пайда. Кеткенинче суу ичиң. Бул өтө пайда. Ошондой экен, аракет кылайлы. Мекендештерим, ден соолугубузга кам көрөйлү. Себеби ден соолук кеткенден кийин бардыгы бизден кетет. Жалгыз экенибизди түшүнөбүз. Интернетке жалаң сулуусун, сүйүүсүн, көзелдигин, ширинин, шоколадын, бактылуу күндөрүн коюп жаткан адамдарга эскертүү. Эр катындар мисалы Швейцарияга барат, Европага барат, эки жака барат. Мактаныч да, мактанычтан башка эч нерсе эмес. Жаш бала эмеспиз го. Адамдар дагы, эл дагы мындай жаш калкеч эмес да. Сизди кандай абалдасыз, сиздин огородуңузда канча тоок, канча кой бар, бүт эле билип турат го. Анан мактанычтын не кереги бар дейм да. Бир жылда бир жолу ресторанга кирип калат, адашып, туалетинде 28 жолу сүрөт кылат. Бир ресторанда жакшыраак тамак жеп калдым деп 180 жолу сүрөт кылат, фото кылат, аягынан биягынан тартат. 4 чети 5 чети отуруп калса болду, Кудайым берди, эми ал жагынан бул жагынан түшпөгөн сүрөт калбай калат да. Урматтуу мекендешим, бул уят нерсе. Мындай нерселерде сүрөт түшүңүз кадырыңызды көтөрөт эмес, түшүрөт. Неге? Ресторан, кафеге барып бир жылда бир пайдалана алайын деп ойдогон адамдар алар сүрөткө түшө алайын дегендер. 3 мал тамак ашы ошо ресторан, кафеде болгон адамдар бар. Күндө машинаны бир жумада алмаштырып турган адамдар бар. Булар түшпөйт сүрөткө андай эмеледе. Себеби жөнөкөй нерселер да булар. Сиз мактанып сүрөткө түшө турган нерселер эмес. Мекендешим, эже карындашым, ошондуктан ойлонуңуздар, ойгонуңуздар, соцсеттерге жалаң бактылуу нерселерди кое бербеңиздер. Акча тапкан аял бар, үйүндө семьясын, бала чакасын караган, тарбия берген апа бар, Көчөгө леди болуп чыгып кеткен, көчөнүн акчасын таап кеткен. Мен бун жакшы сымысылдай, жаман сымысылга бөлүп маселесинде эмес. Кээ бирде күйөөсү өтүп калат, каза болуп калат, күйөөсү менен ажырашып кетет. Багып аткан, жалгыз бой болуп туруп, көчөгө чыгып тиричилик кылып аткан, адал иштен тиричилик кылып аткандарды айтпай атам бул жерде. Булардан Аллах разы болсун. Бирок күйөөсүнө баш бербестен көчөгө чыгып кеткен аялдар бааланып, балаксага ак тарбия берип, күйөөсүнүн айтканын кылган аялдар бааланбай калган учурлар болот да. Ушул учур 21-кылым азыр көпчүлүктө бар ушул нерсе. Чындап баласына тарбия берген, сүйгөн, күйөөсүнүн айтканын кылган, анын мечтасы өзү көчөгө чыгып кетиш эмес, бизнес кылып кетиш эмес. Бизнес кылам десе ал көчөдөгү аялдардан көбүрөөк, күчтүүрөөк, акылдуураак, көбүрөөк бизнес кылып коет, акчаны да көбүрөөк таап коет. Болгону ошол өзүнүн аялдык бакытын ошо үйдөн издейт да. Балдарыма бир нерсе берсем дейт, балдарымдын келечегин ойлойн дейт, балдарым үчүн жашайын дейт, күйөөсүнүн айтканын кылат, айтканынан чыкпайт, чызган чизмесинен чыкпайт. Мындай аялдар алтын аялдар да. Чында бактылуу болоюн деген аялдар. Бакытын табайын деген аялдар. Ал эми баягы көчөнү көздөп кеткендер бааланып аткандыгы албетте акчасына кошомат, фигурасына кошомат. Эркектер да жаштык учурда фигурасы бар учурда кичине 5-10 сом берип коет алдап пайдаланыш үчүн. Бирок эртең кичине жаш өткөндөн кийин ал каяка барат, кайсы көчөгө кирет, не кылат, кайсы кроватта жатат. Хорошо, жатканга, жашаганга бир жери бар, жылуу көрпөсү бар. Бирок мээрим, махабатты, ички сезимдерди баласынан, күйөөсүнөн албаса аял киши жинди болуп калат аял киши. Чындыгында жинди болуп калат. Ошондуктан ойлонуңуздар. Мышык багышыңыз керек үйдө. Ит баккандын ордуна мына мышыкты алып калды. Бисмилла деп. Мышык, кандайсың? Соң жакшы? Мынтип машинага сүйүнүп атканы бул кадимкидей эркелештер адамга пайда да. Сизге качан келип кырылдаса, келип ышкаланса, кашыланса, бул адамга өтө көп пайдалары бар. Ошондуктан ит бакпастан мышык багыңыз мекендешим. Иттин зыяндары өтө көп, шилекейинен башка бүт бактерия, бүт курт, медалар ташып жүрөт. Ал эми мышык бүт полезный, өзүн тазалайт. Үйгө эң ылайыктуу жаныбардын бири бул мышык. Бекеринен пайгамбарыбыз бир сахабасынын атына Абу Хурайра деп айткан эмес, мышыктардын атасы деп. Пайгамбарыбыз бекеринен мышыктарды сүйгөн эмес. Мышыктын турушу турпаты пайда да. Ошондуктан
Мышык аракет кылыңыз мекендештерим. Мышыкпагыңыздар. Артты карап эч качан өкүнбө. Сабак ал, бирок өкүнбө. Өкүнгөн сайын, кайгырган сайын сен чөгөсүн, өспөйсүн. Качан түшүнгөн сайын анда өсөсүн. Түшүнүк бар адамда өкүнүү бар, артты карап же түшүнүк алат, же өкүнүч алат. Өкүнгөн адамдар жан дүйнөсү кайгырып жүрө берет, эч бир тыйын пайда жок. Бирок качан сен ошол артыңды карап сабак алсаң, түшүнсөң кээ бир маселелерди, ошондо дальнейшем келечегиңе пайда бар. Ошондуктан өкүнбө. Түшүнүк ал. Түшүн. Жашоону түшүнө бил. Ал сыноолор сындырыш үчүн эмес, пайда бериш үчүн келет негизи. Негизи карасак, жашоодо бардык нерсе биздин пайдабыз үчүн. Болгон адамдар адам катары кабыл алганды билбейт да ошол нерсени. Кабыл алганды бил. Адам бардык нерседе жетишет. Жакшыраак аракет кылсаң, мерси дагы минесиң, мерсен дагы зеригесиң. 10-15 күндөн кийин аны алмаз сатып башка кылып Lexus'ка кызыгасың, Lexus'та каласың. Анан башкасына кызыгасың, Range Rover'ге кызыгасың, анан дагы аласың. Кичине аракет кылып эркек киши ушундай болсо, өжөр болсо аракет кылат, алат. Бирок бардык нерседен көңүл калат бул дүйнөдө. Ишенип кой, 100% калат көңүл. Жаңы үйдү үмүт кыласың, үйгө дагы жетесиң, үйдөн дагы тажайсың ачыгычы. Квартирага жетесиң, жер үйгө аракет кыласың, жер үйгө дагы жетесиң, бардыгынан көңүл калат. Бирок мекендешим, чексиз сооп деген түшүнүк бар да, бул не десеңиз, мисалы апаңыздан дуа алдыңыз, бул чексиз сооп. Чындыгында акыретке кала турган сооп, рызкы да. Жаш балдарды, жетим балдарды башын сылап подарка бир экпекчик бердиңиз, бул акыретке иштедиңиз. Бул кенен рызкы. Убактылуу рызкылар биздин жубайыбыз, убактылуу рызкылар биздин тапкан акчаларыбыз, убактылуу рызкылар бизге келип жаткан машина, башка айтор бардыгы. Бүгүн бар, эртең жок нерселер, булар убактылуу рызкылар. Ал эми эненин дуасы, 2 рекет тахажжуд окугандарыбыз, Куран окугандарыбыз, булар бизге чексиз рызкы болуп эсептелет. Чексизге аракет кылайлы, убактылууга эмес. Кыздарыбыз жакшы көргөн, эң жакшы көргөн 3 нерсе биринчиден уйку. Кыздарыбыз өтө көп уктайт, аял киши негизинен көп уктайт. Мисалы, аялыңыздын боюнда болсо, эгер кыз боло турган болсо, аял киши көп уктайт. Себеби тынч, теппейт, башка кылбайт. А бала болсо, бала уктатпайт апаны. Мисалдардан карасак эле, ошол жерден карап туруп эле байкайбыз, аял киши негизи эле көп уктайт. Уйкучу кыздар, сулуу кыздар болот. Сулуу кыздар көп учурда көп уктап коет. Эми туура түшүнүшүбүз керек аны. Уктай, мындай деген теманы коюшубуз керек. Анан экинчиден эң көп кыла турган иши, эң жакшы көргөн иши да бул жуунуш. Өмүрүнүн жарымы 3-1% жуунуп душта өтүп кетет кыздарыбыздын. Бул жуунбай кой, баягы эски Европа болуп ал деген маселе жок. Жуунуш керек, убакытка дагы маани бериш керек бирок. Күйөөгө тийгенден кийин каалаганча жууна бер. Күйөөң үчүн тазалан, күйөөң үчүн жуун, колдон келишинче макияж дагы бирдеке табигый нерселерди кыла бер. Аял киши химикат коет, эркек киши химикаттан өлөт да. Химикат ошондо эркектер жейт экен да. Тазасынан койгула химикаттарды. Эриңиз өмүрү эме болуп калбасын. Ал эми үчүнчүдөн мекендештерим, кыздарыбыз жакшы көргөн нерсе бул албетте белек. Эң жакшы көргөн нерсеси белек. Бирок айтылган белек эмес да, айтылбаган, күтүлбөгөн белектер эмоцияга баайтат аял кишини. Ал кандай белек болбосун айырмасы жок. Айырмасы жок. Кружка болобу жөнөкөй, мен сени сүйөм деп жазып бирдеке бересизби, платочка бересизби, носки бересизби, баш кийим бересизби, айырмасы жок. Кыскасы белек болсо болду. Аялды сүйүнтөт, күтүлбөгөн белектер. Демек, ушул нерседен түшүндүк, аял кишиге эң биринчиден үй керек экен. Эгер үйлөнөм десең, үй жайыңды карап коюшуң керек. Теңир уктаганга, аялың уктаганга жер болуш керек экен да. Ал эми экинчиден сөз түрдө айылдар да ушундай үйдү салат, бирок душ салбай коет да. Эң биринчи баня душты ордуна коюшуң керек экен, себеби аялың өтө көп жуунат. Үчүнчүдөн түшүнүктүү болду, эң жакшы көргөн нерсеси белек бекче экен, күтүлбөгөн белектерди аздыр бер. Аздыр үчүн көрүп атасыңбы? 10 сом единица сап кой. Сүйүнтүп. 20 сом единица сап кой. Алдыңда болсоң бетинен өп кой, мисалы үчүн, жубайым деп мактап кой. Айтор ушундай амалдарды ар дайым кыл. Сиз кылсаңыз ким кылат деген суроо пайда болот.
Kızыңыз красавица, сулуу, бою узун, тарбиялуу, эң жакшы кыздардан болсун десеңиз, анда аялыңызды зор кылыңыз. Бардык тармактан зор кылыңыз, аны колдоңуз, коргоңуз. Керек болсо, кээ бир учурларда жакындарыңдан да коргоңго туура келип калып атат. Азыр не деген окуялар болуп кетип жатат. Аялыңыз зор болсо, кыздарыңыз зор болот дей. Аялыңыз зор болсо, кыздарыңыз зор болот. Сиз зор болушуңуз керек ан үчүн. Сиз зор болсоңуз, аялыңыз өзгөрөт. Сизге карап тартат баары. Эгерде күчтүү адам болсоңуз, барына боркер болсоңуз, болгондо текебир болуп асманга көбүп кетпестен, жокчулукта мынтип жерге кирип кетпестен эркек болуп туруп бере турган болсоңуз, аял киши ар дайым алдыңызда болот. Аял кишиге эң биринчи керек нерсе бул жынысык жактан өтө күчтүү тойдуруш керек аял кишини. Экинчи курсагын токтош керек. Ал эми үчүнчүдөн мээрим махабаттуу убагында кылып турсаңыз, калган нерсе вообще кызыксыз. Алдыңызда ар дайым туруп берет. Ошондой экен, кыздарыбызды, балдарыбызды сонун болуп чоңоюшун кааласак, аялыбызга маани берели, урматтуу эркектер.